Туугандар, бизге азыр районда жерибиз тар, анан микрорайонго азыр жер тартыш болуп атат. Мына Орто Сай тарабында мисалга тоодан келгендерге участок берилип бүткөн. Анан бул азыр кошумча иретинде бул жакта азыр берилип атат, сатылып атат деп угуп атабыз. Анда такташ керек. 15 гектар, 21 гектар. Мына аэропортто 21 гектардай жер бар экен. Частный бирөөнүн менчигинде дейт. Аны да такташ керек. Кыскасы ушул жерде микрорайонго алсак, келечеги жакшы да бул жердин. Сууга дагы, канализацияга дагы, жер шарты дагы мындай ыңгайлуу. Бул жагында базар кургон базары. Азыр ар жактан да барып видео тартып көрөбүз. Так, бул жерде участканы бөлүп атат деп уктук. Не болуп атат экен көбө бул жерде? Азыр бул жерде Салам алейкум. Азыр участка берип атасыз да? Участкага жерди растап атабыз. Жерди даярдап атасың анда. Салам, кандай? Силер ким болуп иштейсиңер? Биз Мобалдын тургунубуз. Тургуну. Кимдерге участка берилип атат? Мына эменке Кеңешке берилет да. Ким берип атат аны? Кеңеш айыл өкмөтү. Майрамбек акеби? Мыйзам негизинде? Кандай бул жерде эмне болгон? Бул жерде үлүштөр болгон да турабы. Сен мына комментарий берсең, азыр казып атасың. Кайракы үлүштөр болгон. Бир канча райстар келип ылдыйдан үлүшүн алды. Анан муну биз эми чек берүүгө жолдорун растап атабыз. Чек бер. Чек Неме чыкканбы? Чек менен чыгара жок. Жок, жердин немеси чыкканбы уже? Үлүшкөдө. Трансформация болгонбу? Трансформация чыкканбы? Токтомдон чыккан, а? Чыккан. Канча гектар жер? 14-70. 14-70. Айыл өкмөт берип атат муну. Майрамбек, а? Эртең майрамга киребиз да. Аркы машина эмне ал жака? Машина жөн өтпөсүн, мага иши бар экен да. Монда жол барбы? Же участка көргөнү кетиши алар? Нол жак, оң жак полностью берилди да? Гемплан полностью жасалган да? Кемплан жасалган. Эми мындай да. Ошондо эме берип койсоңуз, элдер дүрбөлөңө салбайчы, мондай болду. Азыр ошо Көкчөгөздөн имин ошо үлүш бар адам келди, интервью берди, тартып кетти. Суда иштеген. Жана 1 сотиктен деген жер каякта ал? Ошо жерде. Ушул жерлерде 1 сотиктен. Ушул жер берилип атабы азыр? 1 сотиктен жер. Сотиктен онактан бердик жерин, иншалла. Райыстар. Башка жактанбы? Көкчөдө ким деген киши келди? Кимге бер? 5 райыс келди. Көкчөдөнбү? Магомат Усман ака деген. Дагы беркиси келе дагы. Сен көрдүңбү? Жок. Кеттим азыр. Бул жака микрорайон салсак жакшы эмес беле? Кимдер алган бул жерде участокты? Эми берилет ко. Эми берилет? Жерди эми растап атабыз, жолдорун чыгарып атабыз. Токтом чыга элек, а? Трансформациядан чыккан. Трансформациядан правительстводон келди. Элге эч ким эме болду элек. Эч кимге көрсөтүлбөйт. Жок, бул жерде мондай сөз эле болуп атат, эми мен түшүнүп турам. Группада ошо жерге бериптир деген. Анда нерсе жок, а? Эми адамдар азыр тууган ушундай ар нерсе. Жана токтому бар, 6 сотиктен жерлер бар деп уктук да. Бериле эле экен да? 1 сотиктага. Жолун зорго чыгардык мен. Жолун чыгардым. Жок, хорошо. Берилип кетсе ким жооп берет ага? Эртеги айыл өкмөттө жер комиссия бар. Ошол жерде каралат. Көчүрүп истеген болот. Жер комиссияга барсаңыз бирөөгө төңкөйт. Анга жөнөтөт, буга жөнөтөт, ошонто чуркап турат. Азыр бизге микрорайонго жер керек болуп атат да. 14 гектарда жер бар экен да. Мына аэропорт канча гектар же? Эми населенный пунктка аэропорт болбойт, микрорайон кылса болот. План кандай болот бул жака? Бул частный собственность экен го. Аэропортпу? Аэропортто. Кимде? Сельхозхимияны бирөө өткүзүп алган да, бирок документтерин көрбөдүк го, ошондой деп атат. Эми мынча жерде бирөө болбойт да, частный собственность. Канча бул жерде 15 гектарбы же 20бы? 21, э? 21 гектар ошон боюнча. Не болуп атат өзү? Түшүндүрүп берсеңиз? Участка үлүштөрдү алып атат деп. Биз үлүштөрдү алды деп азыр ошо жогоруда эжелер менен келдик да, ошо эмне болду? Мында түшүндүрүп бербейсиз? Маалымат берип коюңчу. Атыңыз ким? Арста. Арста кеңештенби? Мен Кубаныч, мен Көкчөгөздөн тургунмун. Да. Мындайра түшүндүрүп койсоңуз. Чарба райыстары келип, бу жерде кайрак үлүштөрүн онактан алышкан. Бул аяк жерге чекке бериш керек эле, ушуну растап атабыз ушу. Жок, эмеңер бар, токтогон эмеңер бар. Архитектурадан сиз жери адисби? Же архитектурадан келиш керек эле сиз? Азыр кетти, ооруп калды, азыр. Ким кетти? Ак жол деген. Кайда иштетиле? Архитектурада. Ак жол? Бизде мына Орто Сайда 21-14 гектар жер бар экен. Бул жерде микрорайон курсак болот.
Аз мисалга жеке үйлөргө берилип кетсе, көп кабаттуу үйлөргө жер калбай калат да. Кайра суга жерди алыш керек болуп калат. Мындай таштактуу эмес суу жерлерде. Ошон үчүн бул жерди микрорайонго бериш керек. Көп кабаттуу үйлөргө 10 кабат кылып кеминде. Азыр ушул жер берилип кете электе эртерээк чараларды көрүшүбүз керек. Архитектор катары кандай дейсиң микрорайонго бул жакта? Жок, тура эле. Мен деле кошулам. Азыр ким эле? Айыл өкмөтүнүн эмес. Майрамбек эле. Токтом чыга элек дейт го. Мен эртең ошо менен байланышайчы ал киши. Бирок микрорайон канешти. Социалдык объекттерди курган жакшы да. Ооба. Азыр как раз жер табылбай атпайбы ушуга? Ошондой. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Эми бүгүн эмне болуп атат бул жерде? Мен билбейм, Сен комментарий Эже, берип коюңузчу комментарий. Кандай болуп атат? Эмне болуп атат бул жакта? ошо участка берилип атат экен дегенден биз келип отурабыз. Биздин үлүшүбүз бар ушул жерде. Нол жерде? Ушу биздики. Багы Берилип кетпесин деп. бир немебиздин, ооба. Берилип кетпесин. Биз билбей эле калабыз, элдер онон эле сагал төгүп эле участкаларды алып атат. Биз ушу көкчөгөздүкпүз. Көкчөгөздүн өзү үлүшү бар ушул жердечи, бардыгынын эле. Анан өзүнүн үлүшүн билбеген жерлер ham бар, адамдар бар, үлүшүнө. Анан кийин келип эле биз тааныбагандар келип эле алат чекти, биздикилерге жок. Көкчөгөздөн эч ким жок бу жерде. Тааныган адам жок. Анан өзүбүздүн үлүшүбүздү коруктоп отурабыз. Бөлсүн бизге дагы. Чек кылып бөлүп берсин. Менин мисалы үчүн 3 балам бар. Үйдө 3 келин отурат. Ишенсең, ишенбесең барып көрүп келсең ham болот балам. Нол жерде же частный адамдыкы деп уктук да, азыр аэропорттук. Анан бул жака көп кабаттуу микрорайон курсак деген ой. Ипотекада арзаныраак үйлөрчү. Көп жылдык. Азыр мисалга майдалап, но орто сай алды да негизи толуктар. Анан бул жакта ошол көп кабаттуу үйлөргө берсек, мисалга госслужбадагы медиктер бар, милициялар бар, мугалимдер бар, мисалга башка кызматта иштегендер, анан райондан келип, Россиядан келип үй жоктор бар, мисалга турабы? Толтура. Ошондой көп жылдык ипотекалык үйлөр курулса ушул жака, ушул келечеги жакшы да, салыштырмалуу. Жер кенен да, туугандар ушуну азыр сатып жок кылбай, майдалап, ушул жака бир микрорайон куруп алсак, элге да жакшы болот. Кетип беребиз ошол жака. Сиздин үлүшүңүз бул жакта экен го? Мына жака. Бул жака дейм. Ооба. Ошону эмне кылып атат деп айтпастан. Көргөнү келдиңер, монтип казып коюштур да. Жүргөнү салтат да. Жерибиз бар да, өзүнчөлөр. Жүрсө, ана казганды көрүп келели. Жол чыгарып. Монтип азыр бөлүп коюптур. Мына жол экен да. Көрөлүчү жолу канча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ошондо кара. Обочинага жок дегенде бир 3 метр калыш керек да. Обочина, жан жол, тротуар керек, мисалга газон. Бул жерде азыр мисалга обочинага алып карайлы, 1, 2, 3. Нол жерге чейин жан жол болсо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул жол лайык келбейт да стандарттарга. Эгер мынтип бөлүп туруп жол сала турган болсо, бул дагы нормативтерге жооп бербейт. Бул жака негизи микрорайон салганыбыз туура келет. Бирок азыр айлык ким эле жанагы киши? Майрамбектин жардамчысы жанагы киши келди. Эч кандай токтом чыккан жок деди. Ошондо аз комментарий эртең дагы тактайбыз го. Айлык өкмөтүнөн. Биз просто жол эле кылып койдук. Бул калган мыйзам чегинде болот деди. Эми эртең текшеребиз да. Ооба, бул жердин шаарга карайт бул жер, Бул азыр жок, бизге карабаса эле. Район карайбы? Район караса. Анда бул жерде ошо микрорайонго бериш керек анда. Кеңеш айыл өкмөтүнө карайт да. Жүрөндө. Микрорайондар. Туугандар, азыр мындай райондун биздин кеңештеги мындай жайык жер жок да. Азыр бул жерде микрорайонго айландырып калбасак, кайра эле бир кабаттуу үйлөргө айланат. Мисалга бир эле адам 3-4 тонн чек алып сатып бизнес кылгандар бар да. Ошондойлорго жол бербеш керек. Азыр нол участокта бирден экиден участоктор бар деп угам. Сен да уктуңбу ошону? Ооба. Эми жерде ушундай дүрбөлөнгөн салып атпайбы азыр? Кечинде келишип казыктарды кагышып, казык кагышып. Ошол үчүн келдик да. Сатылган участоктор да бар деп укканбыз. Ошолорду кайра кайтарыш керек.
Ким саткан болсо ошолор жоопкерчилигин алыш керек. Ошондой.